Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштаймын. Кымбаттуу көрүүчүлөр, силер Манас телеканалында Куттуу Рамазан берүүсүн көрүп жатасыздар. Алып барчылык кызматта мен Уланбек Калмырза уулу. Саламатсыздарбы? Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү берүүдө дагы бир өзгөчө биздин ошол кыргызстандыктар үчүн бир өзгөчө бир личность тууралуу кеп кылабыз. Бул Ахмат Ясави. Ошол Ахмат Ясавинин өмүр жолу жана анын көз караштарын биздин кыргыз элинин фольклоруна, адабиятына, маданиятына, эс тутумуна кандай таасири бар деген суроолорго жооп издемекчибиз. Ал үчүн бизге Манас университетинин теология факультетинде декандын орун басары доцент доктор Бакыт Мырзарайымов агай келди. Кош келипсиз агай. Кош келдик. Сизди дагы учурдан пайдаланып Рамазан айыңыз менен куттуктаймын. Дароо эле мен алгачкы суроомду берейин. Ошол Ахмат Ясави ким болгон, анын ата-энеси, кыскача өмүр таржымалы тууралуу айтып берсеңиз агай. Рахмат. Ушул учурдан пайдаланып мен дагы жалпы кыргызстандыктарды, момун мусулман бир туугандарыбызды ушул ыйык ороз айы менен куттуктайм. Кармаган орозолору кабыл болсун демекчимин. Кылган дуаларды Алла Таалам кабыл кылган болсун. Кимдин эмне тилек максат болсо Алла Таалам ошо жеткирген болсун. Амин. Албетте сиз бүгүнкү козгоп жаткан, көтөрүп жаткан маселе Кул Кожо Ахмет Ясави, же болбосо Ахмет Есеви, Кожо Ахмет Есеви, Есевилик же Ясы деген ат менен биздин кыргыз коомчулугунда таанымал болгон улуу зат. Бул негизинен мындай диний чөйрөдө гана бир аз аты угулуп, мындай адабий чөйрөдө бир аз аты угулуп, анан жалпы калк тарабынан өтө эле мындай аты неме болуп, бир аз көмүскөлүү болуп калган улуу заттарыбыздын бири да, улуу инсандарыбыздын бири деп айтсак болот. Мына акыркы жылдары гана Кул Кожо Ахмат Ясави деп мына элдин арасында эми угулуп таанылып келатат. Бирок негизинен бул инсан ислам тарыхында, биздин Кыргызстандын, Орто Азия элинин тарыхында, ислам тарыхында, маданиятында өтө чоң орду болгон, чоң улуу алым киши деп айтсак болот. Эми бул кишинин өмүр таржымалы Ахмет Ясави, Кул Кожо Ахмет Ясави биздин замандын 1100 жылдары, мындайча айтканда 1103 жылдары азыркы Түркистандын Казакстан аймагында калган, Түркистандын Чимкент менен Түркистандын ортосунда калган Сайрам деген кыштакта туулгандыгы боюнча ушундай уламыштар, маалыматтар айтылып келет да. Бул Кул Кожо Ахмет Ясави ошол Түркистан аймагында төрөлүп, жаштайынан эле мындай диний билимге кызыгып жүргөн, аны атасы дагы, энеси дагы байкап ошол багытта баланы тарбиялап чоңойтушат да. Бунун атасы Ибраим Кожо деп, бунун тегин ошол Азирети Алиге чейин такагандар, санжырасын алып баргандар бар да. Эне жагынан дагы, энесинин аты дагы Айша деген аял болот. Анын дагы ошол урпактары, ошол чоң сахабалардын, Азирети Алинин ошол аркылуу пайгамбарга чейин жеткендиги жөнүндө ар кандай уламыштар айтылып кетет. Эми кандай болгондо дагы ошол Кул Кожо Ахмет Ясави ошол 12-кылымдын баштарында дүйнөгө келип, жаштайынан медреседен таалим алып, ошол адеп аклак жактан, андан кийин диний жашоо жагынан ошол кичинесинен баштап эле ошол аймакта таанымал болуп, анан бул медреселерде баягындай таалим алып, окуп үйрөнүп, анан ошол учурдун чоң устаздарынан сабактарды алып, кийин устаздар өткөндөн кийин ошонун ордунда, устаздардын ордунда дарс берип, ошол жерде ар кандай талабаларды жетиштирип, ошол бир топ убакыттын ичинде Пир деген наамга атка конуп, Пири Түркистан деген лакапка ээ болуп калат. Бул эми азыркы учурда мындай илимий булактардагы айтылган жана жалпы кабыл болунган маалымат боюнча ушундай да. Анан бул ошол өзүнүн өмүр таржымал жолунда адамдарды дин жолуна иршат кылып, дин жолуна багыттап, ошол боюнча өзү жашоодо көрсөтүп жүрүп, анан ошол өзүнүн баягы жашоосунда азыркы күнгө чейин жалпы ислам дүйнөсүнө, ислам өлкөсүнө, же болбосо ислам маданиятына таанымал болгон Диваны Хикмет, же болбосо Акыл сөздөр деген өзүнүн чоң эмгегин бизге калтырып кеткен да. Анын ичинде ошол өзүнүн кыска жашоосу,
din жөнүндөгү акыл кептери, Куран аяттары, хадистерди ошолорду ыр түрүндө калтырып, азыркы коомго, ошол учурдагы өзүнүн коомдо жашаган адамдарга чоң бир эмгек калтырып кеткен да. Тарбиялык жактан, диний жактан мааниси өтө зор болгон бир эмгек да. Буну акыркы бир 5-10 жылга жеткен жок, 5 жылдын тегерегинде болду. Биздин кыргыз тилине дагы которулуп, калың эл журтка сунушталган да. Бирок эми канчалык элдин мындан кабары бар, канчалык атуулдарыбыздын колунда бул китеп бар, аны билбейм, бирок негизи кыргыз тилинде дагы жарык көрдү. Бул улуу заттын, улуу инсандын ошол диван хикмет эмгеги. Андан кийин бул кишинин өмүр таржымалында ар кандай мындай уламыштар дагы айтылат да. Себеби дегенде тарыхта так маалымат катары айтылып калган менен ар кандай версиялар да бар. Анын бир версиясы биздин Кыргызстандын аймагында жашагандыгы да айтылып келет да. Биздин кээ бирки алымдарыбыздын эмгектеринде ошо Кыргызстандын аймагында төрөлгөндүгү дагы айтылат. Мисалы, бул азыр биздин Кыргызстанда мына Арыстанбаб деген Жалал-Абадта чоң кооз жерибиз бар. Арыстанбабтан жогору жакта мисалы Өзгөн деген шаарыбыз бар. Байыркы илгерки шаарлардан илгерки маданият борбор болгон Карахандардын ордунда. Ошол жерде мисалы ар кандай айылдар бар, Саламалик айылы бар. Ошол жерде мындай жазы суусу бар, дарыясы бар. Мисалы ошолорду дагы салыштырып, Ахмед Ясауинин ошол аймакта туулгандыгы жөнүндө дагы айтылган варианттар бар да. Ал вариант боюнча жана сахабалардан, пайгамбарыбыз алейхиссаламдан келген ар кандай уламыштар менен ошол Ахмед Ясауиге чейин жетип келген бир тарых таржымалы бар да. Бул эми уламыш катары келет. Ошол уламыш боюнча пайгамбарыбыз алейхиссалам бир күнү сахабалар менен отурганда Жабирейил периште көк жүзүнөн, бейиштен деп айтабыз, курма алып келет. Бир табак курма алып келет дагы, ошол курманан сахабаларга баарына таратып бергенде бир курма жерге түшүп калат да. Аны пайгамбарыбыз алып айтат, бул курманын ээси азыр биздин арабызда жок, бул кийин менин үммөттөрүм менен келет. Ошого ушул курманы ким алып барып берет дегенде сахабалардан бирөөсү ошол аманатыңызды мен жеткирейин деп алып, бул эми уламыш катары келет да. Канчалык чын дегендер дагы бар. Айрыкча тасаввуф тармагында буну акыйкат деп ишенгендер дагы бар. Ошол курманы алып, сахаба, Арыстанбаб деп лакабы болгон сахаба деп айтылат. Ошол киши оозуна ошол курманы салып, 400 жыл ошол курманы сактап жүрдү деген мындай тасаввуфта айтылгандай божомолдор айтылат да, уламыштар айтылат. Анан ошол Арыстан баба, сахаба, ошол төрөлө элек, жарык дүйнөгө келе элек баланы, же болбосо пайгамбарыбыз алейхиссалам берген курманы, аманатты ээсине бериш үчүн анан ошону ислам өлкөсүнөн издеп олтуруп, азыркы биздин Кыргызстан аймагында ошол Арыстанбаб, Жалал-Абадтын аймагына чейин келет деген ушундай уламыштар айтылат. Эми буну көпчүлүгүбүз жомок катар деле кабыл алышы мүмкүн мунучу. Бирок эми уламыш да, бул эл оозунда, баягы маданиятта, тарыхта, кээ бир эмгектерде калып кеткен бир маалыматтар да булар. Анан ошентип ошол бейиштен келген курманы Арыстан баба алып келип, ошол издеп жүрүп, азыркы биздин Кыргызстан аймагына, ал жерде ошол Жалал-Абадтын аймагында Арыстанбаб токойлоруна келип, ошол жерде жактырып, кооздугуна, кереметине суктанып, ошол жерде бир убакка чейин жашап калат деп айтылат да. Анан ошентип ошол аймак Арыстан бабанын ошол кишинин заттын атынан Арыстанбаб деп айтылып калган деген божомолдордо айтылат. Ошол Арыстан баба пайгамбарыбыздын сахабасынан Арыстанбаб токой деп айтылгандыгы уламыштарда калып кеткен да. Анан ошол жерден Арыстанбабтан чыгып, азыркы Өзгөн жакка келип, ал учурда Өзгөн шаары ошол учурда Карахандардын борбор, Карахан мамлекеттеринин борбор шаары болуп, Чакан болсо дагы бир өзүнчө бир борбор шаар, бир маданият борбору болуп турган да. Ал жерде бир топ ислам илимдеринин өнүгүшүнө дагы чоң салымдар кошулган ошол жердечи. Ошол эле Өзгөн дарыясы, Өзгөндүн жанында Жалал-Абадтан жактан киргенде ошол Жазы дарыясы деп айтылат. Кээ бир булактарда ал Ясы деп дагы айтылат да.
Анан ошол дарыя, Жазы дарыянын, Ясы дарыянын жогору жагында Саламалик деген дагы азыркы учурда айыл кыштак бар. Ошол арыстанбап ошол курманы ээсине бериш үчүн ошол жактарга чейин келгенде ошол Саламалик деген айылдан ошол кичинекей Ахмет Ясауини кезиктирип калат деп айтылат да. Жана жаш балдар ойноп жүргөндө ошолордун ичинен жана жаш баланы көрүп, кичинекей 5-6 жашар баланы көрүп, ошол баланы таанып, ал баланы жанына чакырганда, ошол кичинекей жаш бала Арыстан бабага келип, салам айтып, ал дагы алик алып, анан ошо салам айтып алик алган үчүн ошол айылды Саламалик айыл деп айтылып калды деген божомол дагы айтылат. Бул эми кээ бир маалыматтар бойынча. Анан жана жаш бала Арыстан бабка чуркап келип эле аманатты алып келдиңизби деп сурайт да. Кээ бир тасаввуф маалыматтарда ушундай немелер да айтылат, эми кээ бир варианттарда. Анан ошентип Арыстан баб жанакы курманы Ахмет Ясауиге бергендиги да айтылат да. Анан ошол жерден Арыстан баб Ахмет Ясауи ошол Саламалик айылында ойноп, ошол жакта чоңоюп, ал учурда Кыргызстан аймагында эми ошол жылдарда баягы мүнүшкөрлүк, бүркүт менен аңуулап, куштар менен аңуулап, ошондой биздин калкта баягы маданиятыбызда кеңири тараган үчүн Ахмет Ясауинин дагы ошондой бир немеси болгондугу айтылат да. Мындайча айтканда азыр хоббиси дейбизби же иши дейбизби, кыскасы өзү кызыгып, ошо куштар менен аңуулап, ошентип чоңойгон инсан болгондугу да айтылат да. Ошол жакта ойноп чоңойгонду айтат. Анан азыркы ошол Жазы дарыясы, өзгөндөгү Жазы дарыянын жээгинде туулуп, ошол жакта Саламалик жакта чоңойгон үчүн ошол Жазы дарыясынын жээгинде туулган Жазылык Кулкожо Ахмат деген ат менен айтылып, Кыргызстан аймагында туулду деген көз карашты айткандар дагы бар да. Кандай болгондо да эми ошол Кулкожо Ахмат ушул аймакта, биздин Мауараннахр аймагында дүйнөгө келип, бул жерде дин жаатында, айрыкча мындай тасаввуф тармагында, баягы диндин мистикалык, адеп акылактык жагында өтө чоң мындай атактуу инсан болуп, ошол Алла Таалага кызмат кылыш үчүн, пайгамбарыбыздын жолунда жүрүш үчүн, динди жайылтуу үчүн анан жер кыдырып дәрвиш болуп кетет деп айтылат да. Ошол варианты боюнча ошол өзгөндөн чыгып, дәрвишти кылып жөө, жанакындай суф деп аталган жүн чапандарды кийип, ошо менен анан азыркы Чимкент, Түркистан аймагына ошентип динди жайылтып, дәрвишти кылып келет деген айтылган уламыш варианты бар да. Кээ вариантында ошол азыркы Түркистандагы Сайрамда туулган, ошол жакта төрөлүп, ошол жакта өлдү деген варианттар айтылат. Эми мындай тагдыры, өмүр таржымалы мындай ушундай ар кандай варианттар менен айтылат да. Ошентип Түркистанга барып, ошол азыркы Казакстан ичинде Түркистан аймагында ошол жерге келип отурукташып, ал жерге келгенде ошол дәрвишти кылып, динди жайылтып, Алла Тааланын жолунда кызмат кылып жүрүп, ошол жерге келгенде 63 жашына чыгып калгандыгы, жашка келип калгандыгы айтылат да. 63 жашта болгондо анан ал ошол жерге келген, өзү менен чогуу келген, ошол аймактан кошулган өзүнүн шагирттерине, талабаларына 63 жаштан кийин менин бул жердин үстүндө жашаганым пайгамбарыбызга урматсыздык болуп калат. Мен пайгамбарыбызды ушундай сүйгөндүктөн, урматтагандыктан 63 жаштан кийин мен өзүмө жердин үстүндө жүргөндү мындай ыра көрбөйм деп туруп, анан Түркистанда жерди каздырып, бир 10-15 метр жерди каздырып, жердин астына кирип кеткендиги айтылат да. Ал жерге киргенде жердин ичи чоң болот, ал жерде өзүнчө бөлмөлөр болот, ал жерде талабаларына сабак окутат, ал жерде талабаларына дарс берет, бирок ошол 63 жашынан кийин жердин үстүнө чыкпайт да. Чыкпайт, ошол жерде калат. Бул пайгамбарыбыз жана 63 жашына дүйнөдөн өткөн үчүн ошонун урматына жердин астына кирип жашагандыгы айтылат да, тасаввуф булактарында. Анан кээ бир маалымат боюнча ошол кылган иши үчүн Алла Таалам ошол Ахмет Ясауиге дагы ошончо жаш өмүр берип койду деген айткандар бар да. Ошентип 120 жашында дүйнөдөн өткөн деген варианттар да бар. Кээ бир немеде ошол
63 yaşında ölgөн деген немелер дагы бар, булактары. Ошентип бул улуу инсан ошол дин тармагында, динге кошкон, динди жайылтуу тармагында өтө чоң салым кошкон үчүн Пири Түркистан деген лакапка конуп, ошол Орто Азиядан керек болсо башка ислам өлкөлөрүндө да бул зат менен көрүшүп, бул заттан таалим алыш үчүн буга умтулган инсандар да болгон да. Бирок ошол Ахмет Ясауинин жетиштирген, ошол кишинин тарбиясын көргөн башка дарвиштер батышты карап ислам динин жайылтыш үчүн батышты карай жол алып, натыйжада Ахмет Ясауилик деген өзүнчө тарикат пайда болуп калат да. Ошол Ахмет Ясауинин талабалары, ошонун шагирттери Ахмет Ясауинин жолунан кеткендер Ясауилик деген бир тарикат негизделип калат дагы. Ошол Ясауилик тарикатынын таасири азыркы күндө мына Балкандарга чейин таасири кетип калган да. Анын ичинен дагы мисалы Бекташилик деген дагы бир топ ушундай тарикаттар мына Есеви тарикатынан таасирленип чыгып, ислам өлкөлөрүндө өтө чоң мындай күчтүү мындай тасаввуф алымдары чыккандыгы да айтылып келет да. Ошон үчүн бул Ахмет Ясауини бардык мына ислам тарикатындагы чоң алымдардын, шайхтардын шайхы болгондугу да айтылат да. Анан азыркы учурда дагы ошол көптөгөн ислам өлкөлөрүнөн Түркистан шаарына келип, азыр Казакстандагы ошол жерден Ахмет Ясауинин күмбөзүн зыярат кылгандар, ал жерде анын медресесин, ошол жер астындагы медресесин, күмбөзүн зыярат кылып, азыркы күнгө чейин ошол жер мындай адамдын аягы үзүлбөгөн жер болуп эсептелет да. Эми жалпы алып караганда бул өтө чоң зат болгон үчүн бул жалпы бир түрк элдеринин байлыгы болуп эсептелет да. Ал байлыкты биздин түрк элдер ушунча чоң, эми буну маанисин түшүнгөн кишилер түшүнөт да бунучу. Ушундай чоң байлык болгон үчүн биз Кыргызстанда, биздин Кыргызстанда туулган кыргыз болгон деп айтабыз, казак туугандарыбыз ал казак болгон деп айтат, өзбек туугандарыбыз Өзбекстандан чыккан деген ушундай ар кандай немелер айтылып келе берет. Эми бул кандай болгондо дагы бул биздин түрк элдеринин улуу байлыгы десек болот. Орток байлыгы десек болот. Орток бабасы депчи. Орток бабасы деп айтсак болот. Бардык ошол түрк тилдүү элдерде Кул Кожо Ахмат кыргызчасында, жок Кожо Ахмат Ясауи, Ходжа Ахмет Ясауи деген ат менен бүт немеде ислам өлкөлөрүндө белгилүү болгон ушундай чоң улуу инсан деп айтсак болот да. Анан агай, сиз айттыңыз го, ошол Ясауилик, анын шакирттери, анын ошондой талабалары ошол Ясауилик жол аркылуу тетиги Европанын Балкандарга чейин, азыркы мисалы Түркия, Анатолияга чейин да тараткан депчи. Анан өзгөчө биздин ошол Борбордук Азиядагы кыргыз эли, анын ичинде башка ошо казак эли болсун, өзбек элинин исламды кабыл алуусундагы бунун ролу кандай? Өзгөчө себеби ооба чындап эле өмүр таржымалын карасак өтө үлкөн, маанилүү бир зат, өтө маанилүү, бирок өзгөчө биздин бул чөлкөмдө, анын ичинде кыргыз элинин исламды кабыл алуусунда кандай бир мындай ролу болгон ал кишинин? Сөзсүз бул кишинин таасири өтө чоң да. Себеби дегенде бул инсандар ошол 10-11 кылымдарда, 12 кылымдарда жашап өткөн биздин мисалы ошол эле доорлордо, мисалы Махмуд Кашкари болсун, Жусуп Баласаган болсун, мисалы ошол инсандардын кыргыз элинин исламдашуусунда таасири өтө чоң да. Булар исламды жөн эле мындай курук эле сырттан үйрөнбөстөн ошол диндин ичинки маңызын кантип түшүнүш керек, ошону өздөрүнүн жашоосу менен кошо көрсөтүп берген инсандар болгон да. Башка айтканда, исламга ушундай такыбалык менен, Алла Таалага берилгендик менен, пайгамбарыбыз алейхиссаламдын жолун, сүннөтүн жолдоо менен исламдын мындай туу чокусуна, инсандык абройдун туу чокусуна жете тургандыгын көрсөтүп үлгү болуп кеткен инсандар да. Биздин кыргыз элинин, анын ичинде жалпы эле түрк элдеринин исламга өтө бекем карманып калгандыгына да ушул инсандардын таасири көп да. Себеби дегенде бизде мына орто кылымдардан кийин ага чейин мына биздин ошол түрк элдери жашаган аймактарда көптөгөн башка диндердин өкүлдөрү дагы бул жакта иш аракеттерин кылышкан да. Башка диндерге киргизгенге аракет кылган. Бирок ошол ислам динине өтө мындай ичтен берилген инсандардын динден чыгышы же башка динге кириши мүмкүн эмес болгон да. Тескерисинче
ошол инсандар башка инсандарды өзүнө тартып коюшканда, башка диндеки мисалы көптөгөн башка диндин үгүттөөчүлөрү ушундай инсандардын таасиринде исламга киргендеринин өрнөк үлгүлөрү өтө көп да. Исламдан чыкканга карагандачы. Ошон үчүн бул инсандар таасири өтө чоң болгон. Анан булардын жана силсила деп айтып коет, ошол инсандардын талабаларын ошондой жинжири болгон да. Ошол жинжиринан дагы биздин убагыбызда көптөгөн Кыргыздан чыккан баягындай заманчыл акындардын ичинде олуя инсандарыбыздын ошол силсилага, жинжирга уланган инсандарыбыз да болгон да. Кыргыз адабият. Бирок эми тилекке каршы жанакы совет мезгилинде ушундай улуу залкар инсандарыбызды булар баягындай дин тыюу салынган атеизм доор болгон үчүн ушундай инсандар атайла унутулгандыгы белгилүү да. Атайла мисалы бул динди унутуш үчүн ошол инсандардын аты эскерилбестен, алардын эмгектерин баары жок кылып, ошентип көпчүлүк унутулуп кеткен да. Бирок эгемендүүлүк алгандан кийин шүгүр десек болот, бир топ ошондой залкар инсандарыбыздын эмгектери ачыкка чыгып, алардын жазган ырларын карасак, толук түрдө Куран, Сүннөт, дин, исламга байланышкан ырларынын чыккандыгын көрүп атабыз. Биздин эми Кыргыздын када салтында жанакындай акындык, төкмө акындык өнөрү күч алган да. Ошол төкмө акындык өнөрдө төкмө акындардын көпчүлүгү динди өтө жатка билген, өтө айдын кишилер болгон да булар. Ошолор динди комузга салып, ырга салып, бир айылдан экинчи айылга, бир жерден экинчи жерге көчүп барып, ырда отуруп жүрүп, ошол дин менен ыр менен динди элдин жүрөгүнө салган инсандар болгон да. Ошон үчүн мына Ахмет Ясауи дагы өзүнүн жана Диваны Хикмет эмгегин карасак, бул ыр түрүндө жазылган эмгек да. Ыр түрүндө ислам дининин мындайча айтканда эч жери калган эмес да. Анан маанисү түрки тилде жазылган. Түрки тилде, чагатай тилинде жазылган да. Элдин түшүнгөн тилинде. Ошол учурда түрк элдери сүйлөгөн тилде жазган да. Ошол тилде жазып, азыр эле мисалы ошол оригинал чагатай тилинде жазганды биздин кыргыз эли кене эле түшүнөт да. Көп сөздөр эски сөздөр. Анан кээ бир сөздөр диндик термин сөздөр болгон үчүн аны билген кишилер оңой эле түшүнөт да анычы. Бирок ошентсе да азыр кыргыз тилине которулган варианттар бар да. Ушул учурдан пайдаланып, мисалы биз ошол жалпы эл журтка ошол момун мусулман бир туугандарыбызга ошол Ахмет Ясауинин Диваны Хикмет деген эмгегин окууга мындай сунуштап кетмекмин да. Өтө мындай дин, исламдын терең маанисин көрсөк болот да. Ушундай улуу залкар инсандар биздин аймакта чыккандыгынын дагы бир белгиси катары окусак жакшы болот да. Чындап эле баягы биздеги баягы төкмөлүк же баягы заманчыл акындар деп коебуз го, Калыгул Олуя, Молдо Кылыч, Молдо Нияз, Арстанбек Буйлашуулу. Мисалы ошол кээ бир доордо дагы айтылат эмеспи? Ошо Ахмет Ясауинин хикматтары да өр түрүндө айтылган. Ошол эле кыргыздарда, өзбек, казак элдеринде депчи. Сөзсүз байланыш бар. Анан дагы бир нерсени баса белгилеп кетиш керек. Сиз дагы айтып өттүңүз агай. Бул ошол биздин Ахмет Ясауи же Жазылы Кул Кожохмат хикматтарын биздин жергиликтүү элдин тилинде жазгандыгы үчүн дагы анан бунун окуган адамдар түшүнгөн, ар бир жөнөкөйүнөн баштап окуган, чокканда түшүнүп дагы ошо исламдын баардыктарын кабылдоодо жана ошондой эле бул жер тоолуу аймактарда бир аз көчмөн жашоого дагы ылайыктап бергендиги үчүн дагы ошол биздин бул чөлкөмдүн, анын ичинде кыргыз элинин исламдашуунда, исламды бир дин катары кабылдасында маанилүү роль ойногон айтсак болот экен. Анан албетте бул кишинин бейнеси аябай көп, агай. Буюрса дагы балким кийинки берүүлөрдө буну дагы башка тараптан карап улантабыз. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизге ошол биздин Ахмет Ясауинин өмүр жолу, анын мурасы боюнча, анын жашоо образы боюнча бизге пайдалуу маалыматтарды берип кеттиңиз. Бар болуңуз агай. Рахмат. Кымбаттуу көрүүчүлөр, албетте Ахмет Ясауинин мурасы туурасында бүгүн кыскача сиздер менен бөлүштүк. Демек биздеги мүмкүнчүлүк болсо ошол кыргыз тилинде да которулган. Эми которулбаса деле биз ошо Диваны Хикматты түшүнөбүз. Себеби ошол улуу биздин жердешибиз Ахмет Ясауи аны биз түшүнгөн. Башкача айтканда бул Борбордук Азиянын эли түшүнгөн түрки тилде жазгандыктан биз түшүнөбүз. Бирок ошентсе дагы азыркы күндө ошол биздин адабий кыргыз тилине да которулду бул эмгеги. Аны окусак болот. Мындайча айтканда
бул ислам дининин бул ахмат ясабы бир универсалдуу дин экенин дагы бир мындай далил деп айтсак болот. Анткени ислам дининдеги баалуулуктар бир гана араб тилинде гана эмес, башка тилдерде дагы айтылса, башка тилдерде дагы түшүндүрүлсө, ошол баалуулуктары карманылат жана түшүндүрүлөт деген нерсе чыгат да. Ушуну менен куттуу Рамазан берүүсү аягына келип жетти. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.